тренд кызыктуу болуп анан акырындан спадка кетет да, то есть кызыгы жоголо баштайт же болбосо уже актуалдуулугун жогото баштайт. Ошол убакытта уже вовремя чыгып кетиш керек да. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, жанагы коронавирус убакытында маска тиккен, спецодежда тиккен, антисептикти саткан өтө чоң тренд болгон. Бирок ошону дагы деле сатам, аябай байып кетем деп көп алып келип алгандар кийин банкрот болуп калды да. Анткени ал трендин жоготту, конкуренттер көбөйдү. Ошон үчүн тренд болуп атканда бат-баттан иштеп анан акырындан спад боло баштаганда вовремя чыгып кетиш керек. А вот өзүңүздүн күчтүү тарабыңызга багытталган иш аракетти түбөлүк жасап 10-15% жыл сайын өсө беришиңиздер керек. Ошондо 10 жылдан кийин жанагы тренддин аркасынан чуркап жүргөндөр адамдарга караганда сиз 2 эсе ийгиликтүү болосуз. Бардыгыңыздарга сонун лайфхак. Жолугушканга чейин.